Баластандын бадырактай болгон бажырайган достору барсыңарбы? Баарыңарга көңүлдүү кеч каалап Данегим көрсөтүүсүн түз эфирде баштадык. Жана достор, билесиңерби бүгүн кандай күн экенин? Бүгүн Кыргыз Республикасында милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Салам достор, мен силерди аябай сагынып көрүшкүм келип келдим. Мандайыңар жакшыбы? Жалбырактарды чачып, сүрөткө түшүп, басып, аралап жатсаңар керек, Ойноп алган жакшы да, Наима. Жалбырактарды аралап, кытыр-кутур деп ойногон бул аябай сонун. Азыр ойноп алгыла, анткени ар бир мезгилдин өзүнүн керемети бар эмеспи? Мисалы үчүн, күзүндө жалбырактар түшүп, саргайып, айлана кооз болуп, күн жылуу болуп, эшикке ойносок, ал эми мына жакында эле кыш келет. Кышында болсо, албетте, карга ойнойбуз. Кышында деле бактылуу болуп, карды сапырып ойноп, каркырдатып басып, чанатып жыргайбыз да. Ооба, Наима, туура айтасың. Ал эми кыш келгичекте бүгүнкү эфирде биз эшикке чыгып, таза абадан дем алып, көңүлдүү көнүгүүдөн жасайлы. Кеттик. Достор, бардыгыбыз сууда сүзгөндү жакшы көрөбүзбү? Анда эмесе, эң алгач сууда сүзүүдө эмне менен сүзөбүз? Туура, колдорубуздун жардамы менен. Ошондуктан колдорубузду жакшылап ысытып алалы, жибитип, жылытып алалы. Эми колдорубузду акырындан силкейбиз. Эми колдорубузду мына түз алабыз дагы, толкундар жасайбыз, толкундар. Эми батыраак. Азаматсыңар, колдорубузду да жибитип алдык. Эми достор, элестеткиле, бассейнде же болбосо көлдө сүзүп баратабыз. Кана эмесе? Эми достор, артка карай сүзө баштайбыз. Биринчи шашпай. Элестеткиле, көлдө жатып алып, артка карай сүзүп баратасыңар. Шашпай. Эми достор, мындайдан кайрылабыз дагы. Иттердей чаба барабыз. Кана. Иттер ушунтабы? Азаматсыңар, достор, биз жоң гана сүзүп бараткан жокпуз, билесиңер да, Биз ар бир сүзүү кыймылында колубузду же болбосо буттарыбызга күч келтирип, ошол жерлерибизди өнүктүрүп атабыз. Азыр болсо достор, суу жыланын же болбосо балыкты турайбыз. Кандай сүзөт, кана эмесе? Башы менен, Кана эмесе, достор, даярсыңарбы? Азыр суунун түбүнө чөбүз, Мурдубузду жабабыз, дем алабыз. Чыктык, Не купкургаксың? Бул көнүгүү биздин дем алуубузга жардам берет жана ошондой эле буттарыбызды күчтөндүрөт. Достор, кеттик анда улантабыз. Суунун жээгинде эркин кыймыл менен бийлеңиз. Достор, сергип чыргап алдык, бийлеп алдык, сууга да түшүп алдык. Эми эс алабыз. Көрүшкөнчө саламатта калгыла. Нуржан эже, күзүндө жерге түшкөн жалбырактарды шупуруп тазалап коюшат го? Ооба. Мага жалбырактардын жерди жайнап, түшүп жатканын жагат да, шупурбай эле койсок го? Бирок Наима, эгерде жалбырактар жерде көп жата берсе, алар деген чирип баштайт. Анан дагы чирип баштаганда албетте элестетип көрсөң, чириген жалбырактар да сага жагабы? Жакпайт албетте. Андан көрөчө биз эртерээк аларды шыпырып, тазалап койсок жакшы да. Анын ордуна кайрадан бат эле жаңы жалбырактар жерге көбүлүп түшөт. Ал эми чогулткан жалбырактардан биз компост жасап алсак болот. Таза, тыккан болушубуз керек да, Албетте, алдыңкы өнүккөн мамлекеттерди жана ошондой эле таза мамлекеттерден үлгү алышыбыз керек. Биздин дагы мамлекетибизди таза кармаганга аракет кылыш керекпиз. Мисалы үчүн, азыр алдыда бизде 5 топ түрмөгү болот. Ал жактан дүйнө жүзүндөгү эң таза болгон 5 мамлекет жөнүндө маалымат айтып беришет экен. Мага аябай кызык болуп жатат. Кана, достор менен чогуу жасайлычы? Чогуу көрөлүчү.
Салам достор. Мен силерге бүгүн топ 5 дүйнөдөгү эң таза мамлекеттер жөнүндө айтып берем. Ар бир өлкө өзүнүн экологиялык абалын жакшыртуу үчүн ар кандай чараларды көрөт. Мисалы, бир жолу колдонулуучу пластмассага тыюу салуу, таштандыларды сорттоо жана кайра иштетүүнү өнүктүрүү. Эң биринчи орунда Дания турат. Данияда таштанды таштаган адам төлөйт деген принцип бар. Ошол себептен жашоочулар таштандыларды бөлүп, кайра иштетүү үчүн атайын жайларга ташышат. Данияда зыяндуу калдыктарды көмүүгө тыюу салынган жана балдарды жаш кезинен эле айлана чүрүүгө кам көрүүнү үйрөтүшөт. Таза мамлекеттердин экинчи орунда Люксембург турат. 2020-жылы Люксембург бийлиги коомдук транспорт толугу менен бекер кылган. Бул экологиялык абалды жакшыртуу үчүн жасалган. Люксембургда бир жолу колдонулуучу табактарды, идиштерди жана чыныйларды колдонууга тыюу салынган. Ал эми үчүнчү орунда Швейцария турат. Силер билесиңерби достор, 1980-жылдары Швейцария таштандыларга чөгүп, полигондор толуп, абага аябай зыяндын келтирген. Бирок 2005-жылдан баштап таштандылардын көбү өрттөлбөй, сорттоого жана кайра иштетиле баштаган. Азыр Швейцария эң таза кооз жана суусу абасы таза өлкөлөрдүн бири. 4-чү орунда Великобритания турат. Турак жайлардын жанындагы контейнерлерде электрондук таштанды полициясы көзөмөлдөп турат. Алар контейнерлерге орнотулуп, ичиндегилер тууралуу маалыматты окушат. Таштандылар бөлүнбөсө сары унаага бирка тагылып, таштанды ташуучу унаа алып кетпейт. 5-чи орунда Франция турат. Францияда таштандыларды өрттөөчү заводдор бар. Таштандылар негизинен 3 контейнерге бөлүнөт. Айнек кайра иштетилүүчү жана кайра иштетилбеген калдыктар. Достор, жаратылышты тазалыкта сактайлы. Достор, силерге менин маалыматтарым жакты деп ойлойм. Кийинки көрсөтүү үчүн жакшы калыгыла. Мына достор, биз дүйнөдөгү таптаза болгон мамлекеттердин 5 топтомун көргүчөктөө биздин студиябызга жылдыздуу конокторубуз келип калды. Анда биздин конокторубуз менен тааныштыралы дайыма. Бизге бүгүн Айдай Каналбекова жана ошондой эле Айбеки Айдарбекова аттуу сулгун кыздар конокко келип калды. Саламатсыңарбы кыздар? Саламатчы. Жакшы келип алдыңарбы? Ооба. Силер дагы жалбырактарды чачышып, парктарга барып, кырт-курт басып, ойноп жатасыңарбы? Ооба. Сүрөткө түшүп, Ооба. Эми кандай болгон талант менен келип калдыңар бизге бүгүн? Комуз таланты менен биз бул комузду деген 5-класстан бери чертип, бул жылы бизди эжекебиз бияка жиберди. Эжекебиздин аты Беназир. Бүгүн жылкычыныры эл алдына келетир дагы менен келдик. Ушул экирди бизге жана биздин досторубузга карп эреткенсиңер, Дагы кандай күйлөрдү билесиздер? Кербезим дагы 2 күнүн билем. Мен үйдө апам менен машыгам. Апам дагы комуз черткенди билет. Өзүм дагы комузга аябай кызыгам. Ошо. Мен болсо кербезимди, Тейитбектин обонун жана мектебим жана башка күйлөрдү дагы билем. Сиздер ошондо ырдаганды да билет экенсиңер, анан ошондой эле күү дагы чертет экенсиңер. Анда келгиле, биздин досторго кызык болуп тапкыш керек. Мындай назик, созулган кыздар кандай ырдайт болду экен деп. Анда алгач бизге даярдап келген ырыңардан бирөөсүн ырдап бергиле. Андан соң маягибизди уланталы. 1, 2, 3.
Кыргызстан өнүгүп өссүн. Анан мындай суроо бергим келип атат. Силер болсо азыр Бишкек шаарында билим алып жатасыңар. 6-класспыз деп айттыңар, Анан жайлоого бардыңар беле, жылкычыларды көрдүңөр беле? Ооба, мен Сөңкөл жайлоосуна баргам, Таята Тайнендикине баргам. Мен барып көргөм, бирок аталыштарын билбейм. Жылкычы деген ким экенин билбейсизби? Жок, аны билем. Кайсыл жайлоо экенин билбейсиңер, жакшы экен. Жайлоонун эмнеси жагат силерге? Мындай сулуулугу, кооздугу, канчалык мындай абанын жыты сонун болот. Мага жайлоонун тамагы жагат, аябай ал жакта тамактар аябай башкача, ошондой эле тоолору аябай сулуу жана таза аба. Кайсыл тамагы көбүрөөк жагат? Жайлоодон Тайнен көп тамактар жасап берет болуш керек, Куруут менен кымызды аябай жакшы көрөм. Тайне мага аябай көп жасап берет. Көргөндө силерге ормон жасап берди беле Тайнен? Мага апам жасап берген. Сен билесиңби көргөндө? Жок. Билбейсиң, Ал деген мындай болгон көк чөп да. Жүз айларды көк пияз деп жейбиз го, ошого окшогон көөргө деген жайлоодо өскөн пияз деп койсок болот. Сонун экен. Комуздан тышкары дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Мен деген сууда сүзүүнү билем. 6 жашымдан бери катышып жүрөм. Ал азыркы учурда ушул байланыштуу азыр барбай калдым. Бирок ушул сууда сүзүүгө карата мен жашоомду сергитип алдым жана боюмду өстүрдүм. Сууга сүзгөндө айтат, бой жакшы өсөт деп. Чындыгында эле бул жардам бердиби? Азыр классыңардан алып караганда баарынан бою узунбу? Сонун экен. Багынан узун болуп турган кандай, өзүңө жагабы? Аябай жагат негизинен эле. Бирок балдарым аябай мындай жанымда тургандай, мындай өзүмдү башкача алып жүрөм да. Ыңгайсыз сезесиңби? Негизи эле балдардын бою кечирээк өсөт. Балдардын бою кичинекей болот дагы, анан чоң класска барганда алар бат эле өсүп кетишет. Ага чейин алар кичинекей болуп жүрөт. Кыздардын болсо тескерисинче бойлору биринчи өсөт. Жакшы экен. Сен болсо дагы мындан башка дагы курстарга барасың. Мен мурда барып жүргөмүн. Көбүнчө мен бийге барып көргөм, сүрөт тарткан курска барып көргөм. Бирок аларды деле тыштап койдум. Бул мектеп деген мага убакытты көп требовать этип атып, мен ал курстарды тыштап койдум. Көбүрөөк анда сабакка көңүл бурайын деген экенсиң, Сонун, сага көбүрөөк эмнеси жагат? Көбүрөөк сабак окуп, кийин келечекте ким болсун деп ойлойсуң? Бул жактан мисалы комузчу болгуң келеби, жыгырчы болгуң келеби, же болбосо тескерисинче балким математик болгуң келеттир? Мен келечекте стюардесса болгум келет. Бул кесиптин мага жакканы бул мен деген көпчүлүк чет өлкөлөрдү көрүп келем. Ар кайсыл чет өлкөлөрдүн өзүнүн мындай өнөрлөрүн көрүп келемин. Мүмкүн алардын деле мындай мен комузду эле билсем, чет өлкөлөргө барып башкаларды да билип каламын. Жакшы экен. Анда мындай кылыш керек экенсиң, кайсыл сага көбүрөөк жагат, кийин келечекте кайсыл кесипти аркалайсың билип туруп, ошол жака көңүлүңдү бурсаң болот экен. Сабактардын болсо, менимче бардыгынан 5 алуу мүмкүн эмес. Анча-мынчасынан 4 алып койсоң деле болот. Убактыңды бер жака коротуп, Наима суроо берейин деп атат окшойсуң. Кыргыздын комузчуларынан кимдерди билесиздер? Биринчиден эле биздин эжебизди, кыргыздын комузчуларынан дагы көбүн деле билбейм. Ооба, көбүн деле көрүп жүрөм мен. Бирок аттарын дагы азыр унутуп калдым. Роза Аманова деген биздин эжебиз деген аны менен тааныш болот. Ал бизге көп айтат да, ушул Роза Аманова деп бизге көп мындай билдирет ким экенин. Роза Аманова эжекебиз обончу, дастанчы, комузчу болсо, айта турган болсок, мына Чалагыз Исабаев деген абдан залкар комузчу болгон. Андан кийин азыркылардан айта турган болсок, силердин кандай десем, силер жашап жаткан замандан айта турган болсок, Закирбек Дүйшөнбек уулу жана ошондой эле андан кийин эле жаштардын арасынан Чолпон Мелисбек чыгып келе жатат. Аларды дагы черткендерин көрүп, байкап, кандай ыргак менен чертет байкасаңар, алардан көп сабак алсаңар болот.
Анда келгиле, көп күтүп турбой эле экинчи чыгармага дагы кезек берели. Даярдап келгенден кийин ырдаталы, Наима. 2, 3. Sargaygan sır gözündөгü bak, kir çalgan sır çaştırdağı çak, özgörülböy tura berbesten, ömür çirkin ay ötüp baratan. Улап кетип бар беле. Ökünüşsüz şattu yaşadım, kartaydın dep kakpayt katarım, bir okdağı şair zamanda, çapçaş bolu, ay kelin yaşadım. Kıyarsa da kızı kırdalım, emektengen elden jırgalım, şankıldagan şairın menen, el aldığında kele tırdağım, şankıldagan şairın menen, el aldığında, jurt aldığında kele tırdağım. Ай, баракелде, азаматсыңар. Негизи бул курс мектебиңердин ичинде болсо керек, э? Анан ар бир майрамда мектепте кандай майрам болбосун, силер жүрөсүңөр. Концерттерге чыгып жүрөбүз. Кандай бул силерге оорчулук жаратпайбы? Жандүнүңөр менен концерт болсо экен, катышсак экенбиз деп катышасыңарбы? Ооба. Биринчи жолу концертке чыкканда аябай коркуп, баарыбыз 6 кыз менен чыгып, бирок аны менен дагы коркуп ошо жеңдик. Экинчи концертке дагы чыкканда дагы бир аз көнүп калдык да. Ошентип чыгып жүрөбүз концерттерге. Ал эми мектебиңерде жылдыз болсоңор керек. Анча деле эмес, бирок мындай көпчүлүгү биздин мугалимдер бизди көпчүлүгү тааныйт. Ооба, жакшы. Бул сабаңарга пайдасы тийеби? Андай же пайдасы тийбейт элеби? Жок. Биздин эжелерибиз көбүнчө биздин билимибизди карайт, башка нерселерди карабайт. Бул жакта болсо дос кызың айтып атат окшойт, ооба пайдасы тиет деп, э? Мага кээ бирде пайдасы тиет, анткени кээ бир мугалимдерибиз ушул ийримге, ушу комузга байланыштуу бизди ушул Уруксат бериби? Уруксат берет да. Аябай биздин ушул талантыбызга көңүл бурушат кээ бир мугалимдер. Таланттуу кыздарды сабактан эч нерсе болбойт, бүгүн кой берели, барып элдин көңүлүн көтөрсүн, мектептеги майрамды өткөрсүн дейт экен да. Силер болсо кайрадан программаны кууп жетип, кечээ күнү барбай калган сабактан кайра окуйлуу деп отурат экенсиңер да. Азаматсыңар мунун болсо жыйынтыгы кийин билинет, анткени себеби ар эмгек жерде калбайт дейт Наима, эмгектене берсеңер сөзсүз түрдө эки жактан тең жакшы жыйынтык болот. Наима, сен суроо берейин деп атат окшойсуң. Ооба. Бир күнү канча убакытта үйрөнөсүздөр? Бир күн биз деген ушул 2 күнү деген башында мындай кыйын деле болгон жок. Бирок кээ бир жерлерде кыйынчылык болду. Ооба. Бул биздин деген биринчи күнүбүз жылкы чыныры болду. Бул күнү деген биз мурдакы жылы 5-класста үйрөнгөнбүз. Мунун кыйынчылыгы деле жок болгон, бирок бул 6-класста үйрөнгөн, жаңы ушул чейректе, биринчи чейректе үйрөнүп бүткөн эл алдында келет ырдагым деген күнү биз бат эле үйрөнүп кеттик. Кээ бир жерлеринде мындай кыйынчылыктар бар болду, бирок
бат эле мындай алып кеттик. Бул эки ыртең азыркы кандай десем, буга чейин ырдалып жүргөн ырлар, биздин канча бир жылдан бери келе жаткан кыргыздын канына сиңген ырлар. Анан бул ырларды мурда силер уктуңар беле же жаңы мугалимдерден угуп анан ырда баштадыңарбы? Ошо мугалимибизден угуп баштадык. Бизге аябай көп күнү берген, бизге кайсы күнү каалайсыңар деп биз ушул аябай жакты. Себеби деген мындай өзүбүзгө дагы ылайыктап алдык да. Кимдин аткаруусунда угуп анан ошол боюнча машыгууну жасадыңар? Же болбосо эжеңердин гана ырдап бергенин угуп машыгууну жасадыңарбы? Балким жазуу бергендир силерге, телефонго угуп алып, ушуну үйдөн угуп, кулагыңарга сиңирип, анан ырдагыла дегендир. Бизге көбүнчө эле биз эжебиздин ырдаганынан эле угуп, ошондон эле үйрөнүп кетебиз. Бирок бир күнү деген биз ал күнү деген анча деле үйрөнгөн жокпуз. Аягына чейин бүтүргөн жокпуз да. Аны деген бир аккан суу болгон, аккан суу күүсүн бизге видео менен черткенин жөнөткөн. Сонун экен. Силердин таланттуу дагы бир классташтарыңар барбы? Жана 6 кыз болуп чыгабыз дедиңер. 6 кыздын баардыгы тең бир класста окуйсуңарбы? Ооба. Силер башка чоң сахналарга да чыктыңарбы? Жок, чыга элекпиз. Азырынча чыга элексиңер, Бирок эжебиз айтып атат, дагы көп концерттерге чыгып турасыңар деп. Жакшы экен анда. Дагы бир ырыңар бар экен силердин, бизге дайындап келген. 3 ырды дайындап келдиңер, Дайындап келгенден кийин аягына чейин баардыгын ырдап бергиле досторго анда. 1, 2, 3. Атаң тейбек айтат, агаларың кеп айтат, кыргыз менен кыпчактан ай кыз тандасын деп айтат. Кыргыз кыпчак кор болбой, кыранын көрөм сен барда, кыргый мүчө кымча бел, кызыктуу сулуу кыз танда, өз элиңди тенсинбей, аралаба барба душманга, бактылуу болдуң баладан, бардыгы биздей санаган, басташам деген душманга, батырлыкка жараган ой. Мына ушундай болгон санаттарын ырдап бердиңер. Азаматсыңар, силердин келечегиңер кең болсун дейбиз, силерге ийгилик каалайбыз. Чоң сахнага чыгып, ушундай болгон устаттардын деңгээлине жетишиңерди каалайбыз. Азаматсыңар, анан силерден мындай суроо бергим келет. Кыргыз тили азыркы учурда силер дагы жакшы сүйлөйт экенсиңер. Кыргыз класста окуйсуңарбы же болбосо орус класста окуйсуңарбы? Кыргыз класста. 69 мектепте. Ошол себептен силер азыр кыргызчаны жакшы сүйлөп бериппи, оюңарды жакшы жеткиликтүү айтып берип аткан экенсиңер, Азаматсыңар. Кыргыз тил сабагынан кандай силерге, кыргыз адабиятынан эмнеси жагат силердин? Кыргыз адабиятынан келгенде баардык сөздөрдү түшүнөсүңөрбү? Жана ошондой эле китепте окуп атканда айрым сөздөрдү же түшүнбөй каласыңарбы? Айрым сөздөрдү көбүнчө түшүнбөй эле калабыз. Биздин китебибизде деген баардык эле китептерде сөздүк болот, мындай чыгарманын аягында түшүнүксүз сөздөр болгонун сөздүк кылып жазып коюшат. Ошондон мага жакканы ошол сөздүк. Биз билбеген, мурда билбеген тааныш эмес сөздөрдү жаңы үйрөнүп келебиз. Ал сөздөр бизге ошол жаңы сөздөр ачылып жатат биздин өмүрүбүздө. Ошол сөздөрдү биз өзүбүздүн өмүрүбүздө көп колдонууга биз аракеттенебиз. Сонун экен. Ал эми силер көздү умачтай ачуу деген сөздү түшүнөсүңөрбү? Умачтай ачуу? Жок, түшүнбөйт экенбиз. Биздин дагы көптөгөн досторубуз түшүнбөй жатат болуш керек. Бул эмне деген сөз болду экен деп алгач биринчи силерди салам жолдоп алгыла. Булга силерге бир аз убакыт берели. Баардык досторуңарга андан кийин бул көздү умачтай ачуу деген эмне деген сөз болду экенин Телимпост түрмөгүнөн чогуу көрөбүз. Ага чейин силерден салам болсун. Чоң салам жиберем. Мен атама, апама жана ошондой эле менин эжекеме Назик Жапарова. Салам. Мен болсо өзүмдүн ата энеме жана өзүмдүн мугалимдериме, баардык өзүмдүн жакшы көргөн, жакшы көрбөгөн деле мугалимдерге салам жөнөтөм.
Азаматсыңар, силерге ыраазычылык билдиребиз. Талантыңар дагы ташкындай берсин жана ошондой эле абдан жакшы чыгармаларды жаттай бергиле. Ал эми достор, силер дагы түшүнбөй калдыңарбы? Көздү умачтай ачуу деген бул эмне болду экен? Эмне сөз деп? Эгерде силер дагы түшүнбөй турган болсоңор, анда телефон сүрмөгү буга жардамга келет. Кандайсыңар, достор? Маанаңар жакшыбы? Меники да жакшы. Бир нерсе айтайынбы? Романы көргөн жоксуңарбы? Эмнеге сурап дебейсиңерби? Бүгүн деген Рома өзү айтканда, китепканага баралы деп. А мен да мейли деп койгом да. Анын өзү жок. Эмне жалгыз барам китепканага? Кандайсың Аделя? Кандай? Каякта жүрөсүң? Уктап калып турам. Эмне кечинде уктаган жоксуңбу? Телефонду карабай укташ керек болчу да. Жок, эрте эле жаткам. Кечинде жаман түш көрүп, көзүм мачтай ачыла түштү дейсиң. Мачтай ачыла түштү. Ал эмне мачтай ачыла түштү? Аделе мен өзүмө келе алганча бул сөздүн маанисин бизге достор айтып берсинчи, а? Макул. Достор, көзү мачтай ачылуу деген эмнени түшүндүрөт? Айтып берлечи. Көзү умачтай ачылуу. Турганда көз ачылып калат го, энергия чыккандай. Ошондой. Көзүм чоң ачканбы? Как бы адамды бат эле билип коет дегенде, сыртынан эле адамдарды мындай адам экен деп билип коет дегендей сыяктуу. Анда билбейт экем. Көзү чоң ачылганда деп ойлоп атам. Көзү умачтай ачылуу бул сөздүн эки мааниси бар балдар. Биринчиси уйкусу тароо, көзү чайыттай ачылып, ойгонуп кетүү деген маанини билдирет. Маселен, үргүлөп уктап олтурган Жамал ыргып туруп көзү умачтай ачылып, телефонду алды. Десек, мында уктап жаткан Жамал ойгонуп кетип, уйкусу ачылып, телефонун караганын түшүнө алабыз. Же атасы алыскы сапардан түн бир окумда келсе да, баласынын көзү умачтай ачылды. Десек, мында баласы атасы келгенде ойгонуп, уйкусу тарап кеткенин билсек болот. Ал эми бул сөздүн экинчи мааниси билбегенди билүү, көп нерселерге ачык, даана түшүнүп калуу дегенди билдирет. Мисалы, буга чейин маани бербептирмин. Кадырдын жасаган эмгегин көрүп, көзүм умачтай ачыла түштү. Десек, мында Кадырдын эмгегин көрүп, көп нерсени билип, түшүнүп калганын билсек болот. Түшүнүктүү. Демек түндө туруп алып, уйкум качкан экен да, Ошондой болду. Түндө такыр уктай албай калдым. Таңга жуук уктап кетиптирмин. Макул, бул жолкусу кечиримдүү болсун. Бирок, пайдасы деле тийди, сен уктап калганың. Ооба десең, мен пайдасы жок иш кылбайм да. Көрдүңбү уктап калгандын эле канча пайдасы бар. Болду, эми андан ары мактанып кетпей. Бүгүн китепканага барабызбы? Тамаша, албетте барабыз. Мен бир жолу бир аңгеме окугам да ушул китепканадан. Эмне аңгеме? Адамдардын ортосундагы мамилени чагылдырган. Аделя, сен эмне мурда адамдарга мамилени кылганды билчү эмес белем? Билчүмүн, бирок көп маани берчү эмесмин. Анан? Ошол аңгемеден кийин көп нерсени ачык, даана түшүнүп алдым. Ал эмне аңгеме экен? Мен дагы кызыгып баштадым. Жүрү китепканага баралы да көрсөтүп берем. Кой тур. Биринчи досторубуз менен кашташалы, анан кийин баралы, Макул. Көрүшкөнчө достор, лайк басканды унутпагыла. Кошко, ой пикириңерди жазгыла. Ошентип достор менен чогуу көзүн умачтай ачуу деген сөздүн маанисин түшүнүп алдык. Акылыбызга акыл кошулду. Ооба, азаматсыңар достор. Ал эми Наима, азыр болсо биз эфирибизди сонун маанайда улантабыз. Микрофонду биздин кесиптешибиз Самат Эркибековго узатмакчыбыз. Ал болсо сонун кичинекей балдар менен маектешип, алар менен чогуу маек курган, алардан дагы кандай болгон сонун сөздөр, кандай болгон күлкүлүү жооптор чыгат болду экен, бизге дагы кызык. Анда менин оюм рубрикасы назарыңыздарда. Ассаламу алейкум, досум. Ассалайкум. Işleriniz qanday? Менде иштерим жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүңдө жакшыбы? Калпакты кийип, башыңа очкини тагып, кашыңа. Кайдан келдиң, шумкар? Таласта
Охо. Атың ким? Нурмухаммед. Элим Манас. Жерим Талас. Ураным. Манас. Таластык экени көрүнүп турат го чиркин. Ассаламу алейкум. Башың жаман катты го сен. Не болуп катырып алгансың башың? Футбол ойногондо башыма топтор кечке тийип экен. Кол күрөштүрүп көрбөйлүбү? Кана. Охо. Достор, Нурмухаммедтин жанына келип, мен эрегишпей эле коюш керек экен. Күчтүү экен бул. Тамакта жешеме күчтүү болуп кетти. Азыр кайсы мезгил? Кышпы же жайбы же кайсыл? Күзбү? Же жазбы? Жаз. Жаз, Мартпы? Апрель, майбы? Жок. Кайсы ай? Экинчи ай. Чыгып жашоодо бул, Жашоодо жашап жүрөбүз, Ооба. Жаз жарыш, күз күрөш деген бул эмне? Не деген сөз бул? Мисалы, жазда жашат чуркап, а күздө күрөшөт. Күзүндө эмне үчүн жалбырактар саргайат? Ачоочун болчу, жамал болуп, андайгы болчу, аякта болчу, жамал болуп, чаңчап андайгы болчу. Күздү сүрөттөп берчи, кандай? Чаңчап андайгы болчу, чуптуп жандайгы болчу, башкача болуп калачат. Чыптамалар. Чыптама кийиш керек, калпак кийиш керек, жылуу кийиш керек башкысы. Жылуу кийинбесе эмне болот? Ооруйт. Жылуу кийимдерди кийет. Дагы болчу аякты. Чока кийинче же олуп калат, жөтөлүп калат. Күздө балдар сабакка барат, туура. Байке эжелер университетке барат, окуу жайга. Ата-энелер эмне кылат? Салат жабат. Кышкыга салат жаптыңарбы? Агуч менен шабыш коюп, капуста коюп. Агучсу, Аркасынан күрүч кошуп эле жаап сала бергиле да. Сен апаңа эмне кылып жардам бересиң? Тиштелдерди мен ачаштан жууп андайгын болчу. Мама чачап. Өтө күчтүү болот экенсиң, кол берчи. Менин атым ким? Билбейсиң да. Мага билгендер келет го. Менин атым Саматка. 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 Ооба. Мына достор, азыр болсо силер күтүп турган убакытта, күтүп жаткан мезгилге да убакыт келди. Бул кандай мезгил дей турган болсоңор, силер менен көпүрө болуп, телефон аркылуу сүйлөшүүгө дагы убакыт келип жетти. Бизге байланышка чыккыла, алдыдагы азыр номерлер көргөзүлөт, ал жактагы номерлер аркылуу байланышка чыккыла, анан алгач байланышка чыгарда дайымкы эскерткендей эле бирдеңерди текшерип койгула, бирдеңери бар бекен, түгөнүп калбайбы, Найыма? Жана ошондой эле бизге байланышка чыкканда сыналгынын үнүн азайтып же болбосо өчүрүп койгула. Биз телефон аркылуу гана байланышабыз. Бизде болсо азыр көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кана, саламатсызбы? Алло. Саламатсыңбы? Ойногонго даярсыңбы? Ооба. Эң сонун. Атың ким? Кайсыл жактан байланышка чыгып атасың? Менин атым Нурланбек Коксунбуз, Каракол шаарынан чалып атам. Ай, Азамат. Анда кел биз сага биринчи суроолордон баштайлы, Ооба. Көздү умачтай ачылуу деген сөздүн мааниси кандай экен? Ал эки түргө бөлүнөт. Уйку качкан жана билбеткендерин түшүндүрөт.
Азаматсың, азаматсың. Ал эми экинчи суроону берели Найма, Бүгүн кайсы кесип ээлеринин күнү? Биз уктуруубуздун көрсөтүүбүздүн эң башында айтып өттүк эле. Кайра айта алсаңыз? Кайсы күн дейсиз? Кайра айта алсаңыз? Бүгүн кайсыл күн экен? Кайсыл кесиптин ээсинин күнү экен? Тазалык? Жок, бул тазалык эмес, анда жардам берели Найма. Бул деген кандай десем, бир тартип сакчысы деп койсок болот. Милиция? Азаматсыз, ооба. Бүгүн Кыргыз Республикасында милициялардын кесиптик майрамы майрамдалып жатат. Ал эми 3-чү суроону дагы узаталы. Дүйнөдөгү эң таза мамлекет кайсыл экен? Бизде буга чейин 5 топ түрмөгү болду. 5 топ түрмөгүнөн 5 дүйнөдөгү эң таза мамлекет жөнүндө айтып бердик, Алардын эң тазасы кайсы болуп калды ошондо? Кел анда биз кичине дагы жардам кылалы, бул жактан баш тамгасын айталы, Баш тамгасы Ддан башталат. Д. Кана? Бул деген 5 тамгадан турат. 5 тамга, баш тамгасы Д, андан кийин тамгасын дагы айталчы Найма, Ушунча аракет кылып атат, жардам берелчи. А, экинчи тамгасы А. Н, Д, А, Н. Даня? Ооба, туура. Дания өлкөсү, азаматсыз. Аябай аракет кылып чалганыңыз үчүн сизге 3-чүсүндө дагы жакшылап жардам бердик, азаматсыз таап кеттиңиз. Куттуктайбыз сизди. Белеңизди 3 күндөрү Жаш гвардия бульвары 59-дан келип алып кетсеңиз болот. Найма, мына ушинтип биз бүгүн жеңүүчүбүздү биринчи эле чалуудан таап алдык. Абдан кубанып турабыз, анткени дайыма эле эфирден үзүлүп калчу эле, же болбосо досторубуз байланышка чыга албай, жакшы угула албай, көп азап чекчү элек, бул жолу болсо абдан тунук, таза, жакшы байланышка чыгып берди. Ыраазычылык билдиребиз. Найма, менде мындай суроо болуп атат. Сага кайсыл жаныбар жагат? Мага деген мышык жагат. Мышык? Ооба. Эмне үчүн мышык? Мышык мисалы үчүн эгерде үйдө кармай турган болсок, анын жүндөрү түшөт аргасы жака, анан дагы тентектик кылат, бир нерселерди сындырышы мүмкүн, анан столдун үстүнө да чыгып кетет да. Мышык деген сүйкүмдүү да. А сизге кандай жаныбар жагат? Сага сүйкүмдүү болгон үчүн эле жагат экен да мышыгынды. Нар жактагы анын тазалап туруш керек, жуунтуш керек деген жагын ойлонбой элесиң да. Ойлоном, албетте. Ал жака күчүң жетет, Азыр мышыгың барбы үйүңдө? Азырынча жок. Анда сен аларды жуунтканды үйрөнүп калганда, качан аны мышыкты багууга жарап калганда анан алат болушуң керек, Ал эми менин жакшы көргөн жаныбарымды сурап жатасың. Менин жакшы көргөн жаныбарым бул океанда кенен сүзүп жүргөн дельфин. Дельфин болсо океанда жашаган жаныбарлардын арасынан жалгыз сүт эмүүчүлөргө кирет эмеспи? Анан дагы ал абдан акылдуу, боорукер, адамдарга кол салбайт, тескерисинче адамдарга жардам берет. Ошол себептен мага дельфин аябай жагат. Достор, бизде жаныбарым жан досум аттуу турмөк бар эмеспи? Ал жактан ар бир данегим көрсөтүүсү сайын сонун жаныбарлар тууралуу кенен кесир маалымат берип келебиз. Мына бүгүн дагы жаныбарым жан досум көрсөтүүсүнөн сонун бир жаныбар тууралуу айтып бермекчибиз. Салам достор, кандайсыңар? Жаныбарлардын дүйнөсүнө саякат улантабыз. Мен силерге бүгүн дагы бир өзгөчө жаныбар Чирола жөнүндө айтып берем.
жана анын чыгыш бөлүгүндө Сомали менен чектеш жерде жашайт. Ал башка жерде такыр кездешпейт. Жылы жаратылышта 301 гана антилопа табылган. Хироланын дагы бир башка аты Бубалхантера. Бул сүт эмүүчүлөр классына кирген жаныбар. Хирола өтө чоң болбосо да, мүйүзүнүн түзүлүшү башынын уникалдуу түзүлүшү менен өзгөчөлөнөт. Хирола абдан сулуу көрүнөт. Көмүр түстүү узун денеси, укмуштуудай узун буттары, кыска моюну, ак куйругу, кара ак кулактары. Анын дагы бир өзгөчөлүгү узундугу 70 сантиметрге жеткен ири мүйүзү бар. Жаныбар чөпчөгүч, көчмөн жашоону жакшы көрүшөт. Тамак издеп жүрүп көчүп жүрүшөт. Алар көпкө чейин суусуз жүрө алышат. Хирола үй шартында да жашай алат. Аны колго оңой эле үйрөтсө болот. Бирок ал сезимтал. Эгерде бир нерсе тура эмес болсо, ал жабышчак шилекей менен адамдын бетине түкүрүп салышы мүмкүн. Негизинен бардык эле жаныбарлар сүйкүмдүү. Эгерде силер аларды ачуулантпасаңар, достор, силерге бүгүнкү хиролалар жөнүндө маалыматтарым жакты деп ойлойм. Кийинки көрсөтүүгө чейин жакшы кагыла. Байыркы кыргыздар жөнүндө. Наима, китепти токтото туралы, азыр эфир башталып калды, эфирди уланталы, андан соң кайра китебиңди окуйсуң, Наима, сен ушинтип эле бүктөп салдыңбы? Антип бүктөбө да китепти, карачы, бул жапжаң болгон сонун китеп экен, барагынын баарын эскертип атпайсыңбы, Наима? Кайсы жерге токтогонун билбей калам да. Кайсыл жерге токтогонуңду билбей кала турган болсоң, Наима, ал жака акырымдай кыстырма жасап кой дагы, анан ошону мен жака коюп кой да. Кыстырма жасай албайм да. Жасай албайсыңбы? Үйрөтөйүнбү? Макул. Кантип жасачу эле кыстырманы? Мен дагы унутуп калдым. Наима, кел андан көрөчүчү да, Наима. Кереметтен сурабайлы, Керемет деген баардыгын жасайт да. Ооба. Анан кыстырманы дагы сонун кылып жасаганды бизге үйрөтүп койсо, анан үйрөнүп алсак, анан мен сага үйрөтөм, Кел Кереметти көрөлү жанда. Каерге жеттим элем? Ошентип ал бурчтан бурулду. Ушул жер болуш керек. Ой, бул жер эмес экен. Эмкиде жоготуп албаш үчүн закладка жасап коюш керек экен. Салам достор, кандайсыңар? Силер дал ушул мага керек маалда келдиңер да? Себеби азыр биз китепке чогуу закладка жасайбыз. Анда тезирээк баштайлы. Ал үчүн бизге түстүү картон, желим, кайчы, сызгыч жана алдын ала ушундай көпөлөктү чыгарып аласыңар.
даяр болгон закатканы китептин кай жерине жетсеңер, ошол жерине салып коесуңар. Деди ал. Мен элге кетем, бирок эң алды менен мен өзүмдүн энем менен коштошуп кетүүгө тийишмин. Достор, силер да жасап колдонуп көргүлө. Силер менен Бахияна болду. Көрүшкөнчө. Жаңы эле сиздерге сонун кылып бийлеп берген биздин коногубуз мынтип студиябызга келип отуруп калды. Силер менен маектешип, өзү жөнүндө кенен тааныштырып берейин дейт. Бизде бүгүн конокто бийчи Кубатбекова Айбике, Балажан балдар борборунда Айкөл бий тобунун бийчиси. Саламатсыңбы Айбике? Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңбы? Бийлегенден кийин демиңди кичине басып алдыңбы? Жакшы эле келдим. Билегенден кийин дагы кичине мындай чарчап калдым, бирок эчтеке болбойт анысы. Сонда күндө бийлеп атып көнүп эле калсаң керек. Ооба, көп эле бийлейм, күндө эле бийлейм. Өзүм дагы ансамбль эмеси болсо дагы өзүм деле үйдөн жаңы бийлерди коюп өзүм дагы бийлеп ошентип үйрөнөм. Бийлеген жеңилдик алып келет болуш керек, менимче. Жеңил сезип бийлегенден кийин өзүңдү. Ооба, мындай бийлегенден кийин өзүңдү мындай жеңил, анан кийин кичине чарчайсың дагы, бирок баары бир мындай эме болот да, бир энергияң эметет. Энергия болуп пайда болот да. Сонун экен. Кайсы жактан келдиңиз ошондо? Мен өзүм Көкжар жакта жашайм. Балажан окуу борборунан келгем, ансамбль Айкөл. Бийге кантип катышып калдыңыз ошондо? Бийге мен болсо кичинекей кезимден бери катышкым келип, анан кийин апам бергенден кийин аябай аякка барганда коркуп, ыйлактап, анан баргым келбей атат, мага аякка жаккан жок деп баргам, бирок азыр мага аябай жагат. Эмнесинен корктуң болду экен? Анда кичинекей эле болчумун, бизди урушуп атат деп аябай ыйлактачумун. Ошондо канча жаш? 3 жаш, 4 жаш? 5 жашта баргам, бирок үйдө деле бийлеп жүргөм. 5 жаштан баштап бийге барып баштаптырсың, азыр болсо канча жашта? 11демин.
11десиң. Ошондо 6 жылдан бери бий менен достошуп келаткан экенсиң, э? Сонун экен. Бий болсо албетте адамдын денесине өзүнүн кармап туруусуна жакшы, жардам берет эмеспи? Бул сага байкалабы? Ооба, байкалат. Мындай белиңди түз кармап турасың, анан кийин фигураң дагы жакшы болот. Мындай көп эле нерсе байкаланат да. Анан мен деген толуп кетиши мүмкүн, нан жебешим керек деп өзүңдү кармайсыңбы азыртадан? Жок, анча деле кармабайм, бирок аракет кылам. Анча көп татуулардан жебейм деп, майлуу нерселерден жебейм деп аракет кылам. Бирок көнүп калдың болуш керек 5 жаштан бери бул нерсенин баарын кармап атып, Ооба, көнүп эле калдым. Көп деле кыйынчылык жаратпайт. Жок. Жакшы экен. Ал эми сабагың кандай болуп жатат? Мектептеги окууларың жакында каникул келет деп сүйүнүп атсаңар керек. Ооба, аябай эле сүйүнүп жатабыз, бирок мектептен кээ бир мындай чейректен 5 болуп эле чыгып атат, бирок кээ бир сабактардыкы 4 болуп чыгышы мүмкүн. Деп ойлоп атасың. Ооба. Ал кайсы сабактар болот экен? История, биология болуш керек. Каникулду сүйүнүч менен күтүп аткан болсоң, пландарың бар болсо керек. Чоң апамдыкына баргым келет аябай. Бирок каникулда, бирок все равно танцы деле болот. Танцыда биология, каникул болбойт да, ошон үчүн барып деле турам, бирок чоң апамдыкына деле барым болуш керек. Чоң апаң кайсыл жакта? Алар Токмок жакта жашашат. Найыма суроо берейин деп күтүп атат окшойсуң, Айыл сизге жагабы? Ооба, аябай жагат. Эмнеси жагат? Аяктагы көп досторум бар, анан кийин аякта мындай атмосферасы дагы аябай мындай комфортныйраак да. Шаарда деле аябай мындай кирирээк болот да, таза аба деле көп сезилбейт. Бирок айылга барганда аякта таза абасы, анан прям көбүнчө эле аябай катуу сезилет да. Анан дагы машиналардын пипилдеткен үндөрү аз, кичине мындай кулактагы тынчы жүрөт, Ошол нерсе байкалабы сага? Ооба, аябай эле байкалат. Анан буга чейин айтып өтпөдүңбү? Нандарды көп жебейм, таттууларды, майлууларды жебей, диета кармайм деп, анан бул мугалимдин талабыбы же өзүң эле бул нерсеге мен ушундай кылышым керек деп келип калдыңбы? Мугалимдер деле айтышат, бирок өзүбүз деле антпесек фигурасы мындай бузулуп калышы мүмкүн да. Бийлегенде кичине оорураак болуп калат, оорураак болот, анан кийин бийде дагы түзүлгөн картина мындай жаманыраак болуп калат. Кайсы бийди бийлеген көбүрөөк жагат сага? Азыр бизге кыргыз бийин бийлеп бердиң, Ооба. Мага современный жана национальный бийлер аябай жагат. Кайсы бийди бийлегиңиз келет? Азырынча мен пока народный танцларды үйрөнүп атабыз. Китайский бийибиз бар болчу ансамбльда. Бирок ал взрослый группаныкы уже. Ал аябай кызыктуу, кооз, ошонусун дагы аябай көрүп үйрөнгүм келет. Сөз түрдө бул тармакта жүргөндөн кийин бий тармагында өзүңдүн жактырган, жакшы көргөн, же болбосо ушул адамга окшошсом деген бийчиң болсо керек. Ооба, бар. Ким ал? Ал корейский группалардан да, мындай, например, Blackpink'тен Jennie жагат, ошого дагы аябай окшошкум келет. Ошондо корейский болгондо алар деген Корей ырчыларын кандайда айдолдор деп койчу эле? Айдолдор экен да? Ооба. Жакшы экен. Анда Кыргызстанда болсо бул тармак көп өнүгө элек айдолдордукундай болуп, Жок, алардыкы Кыргызстанда андайлар көп деле жок. Бирок Бибисара Бишеналиева, например, аябай жагат. Сонун экен, азаматсың. Өзүң дагы мындай окшошуп кетет экенсиң, сонун болуп чачыңды түйүп алсаң. Сен бул тармак менен кийин ушул кесипти аркалап кетейин деп ойлоп атасыңбы, же башка кесипке кетесиңби? Башка кесипти аркалайсыңбы? Аябай эле бийчи болгум келет, бирок юрист болгум келет. Өзүм по профессии юрист болгум келет. Юрист болгум келет, ал эми бийди болсо өзүңдүн хобби катары кармайт экенсиң. Жакшы экен. Мындан бийден дагы тышкары кандай таланттарың бар? Мен аябай жакшы сүрөт тартам. Үйдөн сүрөт тартып отуп, мектептен канчанчы биринчи, экинчи орундарды алгам.
Сүрөт тартып, э? Ооба. Сүрөттөрүңдү бүгүн ала келбейт белең бизге анан. Эмнелер тартасың? Ал жактан дагы айдолдор тартасыңбы? Жок, мен кишилерди мындай аниме деп коет го, э? Корейлердики ал дагы. Жок, алар японский. Анан кийин анимелерди мен тартканды анча деле жакшы көрбөйм. Мен мындай пейзаж, натюрморттор аябай тарткан. Жаратылыш тартат экенсиң, э? Анан кийин тиги сүрөттөрүмдү мен эжелериме берип, 4-класста подарок кылып бергем. Жакшы экен. Азыр болсо эшикте күз мезгили болуп, жалбырактары ар түрдүү боекторго боелуп, э? Абдан айлана коз болуп атат. Күздү дагы быйыл тартып жетиштиңби? Пока тарта элекмин, бирок эртең тартам болуш керек. Кайсыл жагын көрүп тартайын десең, мисалы өзүң айтып атпайсыңбы? Көк жардамы деп, ал жакта болсо ботаникалык сад жакын эмеспи? Ал жактын ичине киргенде бактар жана ошондой эле кандай десем, башка көчөлөргө караганда көрктүү болуп турат жаратылыш. Балким анын ичине кирип тартып калаттырсың. Аяка барганда сейилдеп барабыз, досторум менен, курбулар менен барып калышыбыз мүмкүн. Анан кийин тартам деле болуш керек ошону. Мындай, например, бак тартып туруп, анан кийин жалбырактар түшүп аткан тартам болуш керек. Наима, сен суроо берген атасың. Үйүңүздө дагы бий менен машыккан бирөө барбы? Ооба, мен кичинекей кичинекей мындай ооба бөбөгүм бар. Ал болсо аябай ал дагы сүрөт тартам дейт, анан кийин мага ошо бийлегим келет дейт. Ал дагы мурдагы жылы Айкөлгө барып жүрчү, анан кийин ал биринчиси менен болуп калып, мен экинчиси менен, анан кийин аны эч ким алып бара албай калган. Ошон үчүн ал башка үй жактагы таанысына барат. Мен болсо Балачанга барам. Ошондо экөөң ордо эки жакка алып барат экенде, же өзүң эле барасыңбы бийге? Жок, мен өзүм эле барам бийге. Өзүң эле барганга жарап калдың, э? Сонун экен анда. 3-класстан бери ошентип барып жүрөм. Азамат кыз экенсиң да. Сенин анда бөөгүңө жана ошондой эле ата-энеңе, мугалимдериңе айта турган саламдарың болсо керек, э? Ооба. Анда кел бул жактагы камераны карайлы дагы, бардык эч кимди унутпай баарына салам айталы. Апама, атама, чоң апама, чоң атама, эжелериме, тайэжелериме, байкелериме, Москвадагы байкелериме дагы, курбуларыма, досторума салам айтам. Азамат, сага Айбеке ийгиликтерди каалайбыз, талантың ташкыдай берсин. Эмкиде дагы бизге сүрөттөрүңдү алып келип кал, дагы кайрадан конокко. Ал эми достор, биз силер менен коштошобуз. Мына ушинтип бир саат бат эле өтүп кетти. Силерди кайрадан Данегим көрсөтүүсүнүн 5-күнү күтмөкчүбүз. Ага чейин аман туруңуздар. Жакшы калгыла.